азыр Чүй облусу менен Ысык көл облусунун кесилишинде Кызыл көпүрө деген көпүрөдө турам. Бул жакта көпүрөнүн курулушу кызуу болуп жаткандыктан жуманын дем алыш күндөрү бул жакта бир нече чакырымга созулган авто тыгын болот. Азыр да өзүңүздөр көрүп жаткандай унаа тыгыны башталды. Өткөн машина монда күнүнө пробка өтөт. Воскресенье күнү пробка болуп атат. Көпүрө салынып атат маякта. Бул көпүрөнүн курулушу качан бүтүп калчудай? 2 айда дейт. 2 айда бүтөт дейт. Жума сайын ушундай болуп атабы же күн сайынбы бул тыгын? Жок. Базар күнү. Тыгындын себеби эмне болуп жатат? Бул жакта автоунаанын агымы көп болуп жатабы же кандай? Эми эс алгандар көп болот да, кетип баратат жумуштарына. Бул жакта сиз дайыма турасызбы ошондо? Суббота, воскресенье күнүнө биринчи күнөн баштап суббота, воскресенье иштейбиз. Кой берип айтпайбы мына, онда пробка болот. Күнүнө канча саат иштейсиз? Биринчи күнү saat 5:30'ga çeyin isteyin. Воскресенье günü saat 8'ge çeyin isteyin. 8'den 8'ge çeyin.